Саламатсыздарбы, Медиа 24 каналынын көрөрмандары. Бүгүн биз жаңы жазылган баш мыйзамдагы маданиятка негизделген беренелер тууралуу сөз кылабыз. Бүгүн бизде конокто Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер, филология илимдеринин доктору, манасчы Таланталы Бакчиев. Саламатсызбы агай? Кош келдиңиз. Убактыңызды бөлүп келип бергениңизге ыраазычылык билдиребиз. Анан ушул 30 жыл аралыгында жазылган баягы конституцияда маданиятка кандай көңүл бурулган буга чейинкилерде? Эми буга чейинки конституцияларды, мына азыркы иштеп жаткан конституцияны деле мен карап иликтеп чыктым. Ачыгын айтуу керек, бул конституцияларда деген мындай маданиятка өзгөчө, руханиятка басым кылып маани бөлүнгөн жери байкалбайт да. Түшүнүктүү ошол конституцияларда мындай бир дүйнөлүк стандартка салынган трафарет байкалып турат да. Эми жалпы жонунан адам укугу, бийлик бутактары, ошону менен бирге илим билим берүү деген сыяктуу мындай жалпы жонунан айтылган беренелер кездешет. Бирок ошого салыштырмалуу мен айтар элем, мынакей азыркы баш мыйзамдын долбоору мындай бир баш эмес, бир бой жогору турат экен. Салыштырып келгенде өзгөчө руханиятка басым кылгандыгы мына баш мыйзамдын преамбуласында, кириш сөзүндө даана ушундай бир таамай жазылып турат. Ата бабабыздын нарк салтын сактап, айкөл манастын осуяттарына таянып, биримдикте, тынчтыкта жана ынтымакта табият менен таттуу мамиледе жашоону улап дейт. Мында кыргыз жыттанып атат да бул конституция. Башталган деле. Ооба, башталган деле мына. Биринчи эле бет ачаарында эле дароо эле манас жыттанып атат да, кыргыз жыттанып атат. Манас жыттанган соң демек кыргыз жыттанат. Анан ушул могу преамбуласынанчы мындай дагы сөздөр айтылып атат да, бир баягы улутка эле басым жасалып калган деп. Анан дагы бир кайсыл бир телеканалдардын биринде дагы ушул манасты дагы көтөрүп чыгышты да. Бул туура эмес жазылган депчи. Мисалы орустар Алёша Поповичти мисалы конституциясына киргизип койгондой кылып жазып коюшкан деп айтып чыгышты. Буга оюңуз кандай? Алёша Попович ким дагы, Манас ким? Алёша Попович орус элине карата бул тарыхый инсан деп эсептелинет. Ошол эле Илья Муромец деген сыяктуу алардын сөөктөрү жашырылган жерлерде азырда бар, тарыхый ошо орус эли тайынып, сыйынып жүргөн жерлер. Алар реалдуу тарыхый инсандар, алар ошо Киев мамлекеттиги үчүн күрөшүп, ошонун эгемендиги, эркиндиги үчүн өзүнүн жан дилин аябаган баатырлар болгон, чын эле. Ошол баатырдык, ошол эрдиги орус элинин эсинде сакталып, анан ал эпос болуп калды. Кыргыз элинде Манас деген бул эпос эле эмес. Бул бүгүн эми илим аныктап тактай элек да, илим бүгүн далилдей элек Манастын болгон болбогондугу тууралуу. Эң негизгиси ал кыргыз элинин жан дүйнөсүндө, көкүрөгүндө, эс тутумунда жашап келе жатат. Ал биздин кан жаныбызга сиңген, ал деген идеал Манас деген кыргыз эли үчүн. Кыргыз эли үчүн Манас деген гений. Кыргыз эли үчүн Манас деген бул эң ыйык эс тутум. Бул конституцияга Манастын киргендиги бул элдин өзүнүн дүйнө таанымында, анын эс тутумунда, анын жан дүйнөсүндө жашап келе жаткан кубулушту, ыйыктыкты, касиетти чагылдырып атат. Мына ушунусу менен өзгөчөлөнөт Манас. Ал эми
жана сиз айтып аткан кыргыз элине гана басым кылынып анан башка улуттарга же башка этносторго маани бөлүнбөптүр дейт. Мына бул жерде жазылып турат. Жалпы адамзаттык принциптерди жана баалуулуктарды тааныгандыгыбызды жарыялайбыз деп атат. Албетте ондогон этностор, улуттун өкүлдөрү Кыргызстанда жашайт. Алар ошо кыргызстандык, кыргыздай эле. Бирок дагы бир нерсени эске алыш керек. Биз кыргыз эли ушул мамлекетти негиздеген, мамлекеттин өзөгү болуп эсептелинген элбиз. Кыргыз Республикасынын президентинин алгачкы жарлыгында берилип жатат. Жана адеп аклак боюнча жарлыгында бардык улуттардын Кыргыз Республикасында жашаган маданиятын, дүйнө таанымын, тарыхын эске алабыз дагы. Ошону менен бирге биз мамлекетти түзөбүз деп атат. Ошон үчүн бул жерге кыргыз эли менен башка элдерди, Кыргызстанда жашаган улуттарды карама каршы койбош керек. Карама каршы койбош керек. Бул карама каршылыкты койгондук өзү душмандык деп эсептейт элем. Ушул эми Манаста мыйзам болгонбу? Биз азыр мыйзам деп атабыз. Мыйзам кагазга түшүрүлүш керек экен. Ошо мыйзамдын негизинде жашаш керек экен деп. Кыргыз элинде элибиз өзү көчмөн эл болгондуктан, кыргыз элинде деген мыйзам бул салт, бул үрп адат, бул жана биз айтып аткан макал ылакаптар, мына ушунун бардыгы бул мыйзам болгон. Мыйзам болгон. Албетте ал кезде деген мамлекеттик мыйзам же болбосо баш мыйзам деп аталган эмес. Бирок биздин жашоо тиричилигибиздин өзү эртең менен тургандан тартып жатканга чейинки, керек болсо уктап жаткандагы учур. Төрөлгөндөн тартып көз өткөнгө чейинки жашоо кыйдамыбыз бүтүн мыйзам менен курчалган. Бүтүн бойдон. Мисалы эми улууну урматта, кичүүнү сыйла же ызатта деген мыйзам жок да. Мына бул жерге кирип атат ал. Кыргыз элинде андай мыйзам болгон эмес. Ал салтыбыз. Салтыбыз. Болду. Эми ушул мореке жаңы жазылган баш мыйзамда атайын бир ушул маданиятка коомдун руханий маданий негиздери деп туруп бир глава берилиптир да. 21-22 берене. Сиз окуп чыктыңыз да, бул канчалык, деңгээли канчалык экен, кандай жазылыптыр? Албетте эми баш мыйзамга деген бардык майда бараттын тиги жиликтеп жазып анан киргизүүнүн зарылчылыгы жок. Баш мыйзам деген бул өзөктүү негизги маселелер гана кирет баш мыйзамгачы. Ал эми ошол баш мыйзамдын негизинде жарлыктар, токтомдор, улуттук же мамлекеттик программалар түзүлүп, анан ошол турмушка ашырылат. Негизинен мынакей бул жерде өзгөчө мына 21 беренеде даана так берилип атат ошол руханий маданий негиздер, өзгөчө кыргызстандыктардын жана ошол Кыргызстанда жашаган элдердин, анан кыргыз элинин негиздери камтылып атат. Мисалы, мамлекет адам укугу менен эркиндигин кемсинтпеген Кыргызстан элинин үрп адаттарын жана нарк салттарын сактап, маданияттын өнүгүүсүнө кам көрөт дейт. Маданияттын өнүгүүсүнө кам. Мына Кыргызстан элинин үрп адаттарын жана нарк салттарын деп атат. Бул жерде деген кыргыз элинин деген сөз жок. Кыргызстан элинин деп атат. Демек, бул Кыргызстанда жашаган бардык улуттардын, бардык этностордун үрп адаттарын жана маданияттын салт санаасын эске алып атат. Эми ушул баягы кыргыз элиндеги өздүк маданият, адеп ахлак деген бул бүгүнкү күндөгү акыбалы кандай кыргыз элинде? Эми
Албетте, бүгүнкү күндү биз деген 200 жыл мурдагы мезгил менен салыштыра албайбыз. Орус империясына биз деген 150 жыл мурда киргенбиз. Ошол 150 жыл мурдагы биздин абалыбызды, маданиятыбыздакы бүгүнкү күн менен салыштыруу таптакыр мүмкүн эмес. Бул да мыйзам ченемдүүлүк. Эгерде биз өзүбүз менен өзүбүз болуп эле бекинип, башка маданиятты, башка үрп-адатты, башка көз карашты, дүйнө таанымды кабылдабай изоляцияда жашасак, анда бизге бул мындай элдердин, мындай мамлекеттердин мындай өмүрү да кыска болушу мүмкүн, анан ал опурталдуу да болушу мүмкүн да. Албетте, башка цивилизациялар менен, башка дүйнө тааным маданияттары менен эр шаркак жашаш керек. Аларды эске алыш керек. Керек болсо ушул күнгө чейин деле кыргыз эл ошентип жашап келген. Же болбосо ислам бизге кайдан келди? Биз исламды кече жакында эле кабыл алдык да. Бул ошол башка цивилизацияны, башка дүйнө таанымды, бизде жок нерсени биз башкалардан алганбыз. Ошону менен биз өзүбүздү, үрп-адат, салт санаабызды, маданиятыбызды толуктаганбыз. Кем карчыбызды башкалардан алып толуктаганбыз. Ошону менен биз мындай бир башка элдер менен толук кандуу, бирге жанаша, бири-бирибизге шек келтирбей өмүр сүрүүгө мындай бир ылайыктуу шарттарды түзгөнгө аракет кылганбыз да. Мына ушундай. Ошон үчүн бүгүнкү күндө дагы мен айтар элем, албетте биз азыр деген ачык өлкөбүз, демократиялык өлкөбүз. Биз бардык цивилизациялар менен, бардык өлкөлөр менен ачык мамиле жүргүзөбүз. Ошону менен алыш бериш да болот. Бул экономикалык жактан эле эмес, керек болсо маданият жагынан дагы, руханият жагынан дагы. Бирок муну дагы биз өтө мындай бир кылдат мамиле кылышыбыз керек да бул жагынан. Биз ошол элдер менен тең ата болуш үчүн, алар менен эсептеш үчүн биз өзүбүздүн маданиятыбызды, аларды туурабай, алар аркылуу аларды көрүп, өзүбүздүн маданиятыбызды деген мындай заманбап, өзүбүздүн дүйнө таанымыбызды, үрп-адат салтыбызды заманбап кылышыбыз керек да. Мен мисалы 500 жыл мурдакы салт сана менен жашайлы деп айтпайм. Заман башка азыр, доор башка, учур башка. Биз заманбап кылышыбыз керек да. Заманбап кылып, азыркы күндү эске алышыбыз керек. Адамдардын баягы аң сезимине ушул саясат сиңип калды да. Көп нерсе саясат болуп калды. Баягы тили чыккан баладан баштап, улгайган ата апаларыбызга чейин саясатты сүйлөп калды да. Ушул маданият унутулуп бараткан жокпу? Мына 30 жылдын ичинде мамлекет маданият тармагында, билим берүү тармагында, анан жаштар, өспүрүмдөр, балдар тарбиялоо тармагында эч кандай бир иш аткарган жок. Ушунун бардыгын деген мындай биринчи кезекте колго алыш керек болчу. Себеби кечеки кичинекей бала, мына бүгүн 90-жылда төрөлгөн бала бүгүн деген мынакей 30га чыкты. Эмне көрдү ошол? Кандай тарбия алды? Макул ата-энесинин тарбиясын алды, кайсы бир деңгээлде мектептен тарбия алды. А мамлекет эмне кылды? Мамлекет өзүнүн жараны иретинде, өзүнүн патриоту иретинде ошол кечеки балдарга кандай тарбия берди? Советтер Союзунун идеологиясы күчтүү болчу. Мына ошондой идеология бүгүнкү күндө жок бизде. Балдарга карата, жаш балдарга карата, мектепте окуган болобу, жогорку окуу жайында окуган болобу, мейли бала бакчадагы болобу, идеология жок. Биз азыр Кыргыз Республикасынын жарандарын тарбиялай албадык. Алар универсал болуп калды. Алар керек болсо дейди болуп калды.
Азыркы кыргыз деген кыргыз болгусу келбейт. Кыргызга окшошкум келет деген бир баланы таап көргүлөчү. Бар, бирок сейрек. Баары же кореец болгусу келет, Корейге окшошкусу келет. Керек болсо чачынан өзгөртүп, боеп союп. Же болбосо Америкага окшош болгусу келет, же болбосо немиске окшошкусу келет, же болбосо түрккө окшош болгусу келет. Эмне үчүн биздин жарандар кыргыз болгусу келбейт? Эмне үчүн кыргызга окшош болгусу келбейт? Өзүнүн ата бабаларына. Мына маселе ушунда болот атпайбы? Демек, бардык тармактарда, дээрлик бардык тармактар, өзгөчө стратегиялык маанилүү тармактарыбызда деген мамлекет өзүнүн идеологиясын жүргүзгөн жок, мамлекеттиктен келди. Ошонун негизинде биздин улуттук идеологиябыздын да жоктугу ушул болуп атат. Мунун бардыгы барып ошол улуттук идеологияга такалат. Маселе ушунда болуп атат. Ошон үчүн мынакей азыр 30 жаштагы болот, 90-жылы төрөлгөн бүгүн эр жигит болду. Ал үйлөндү, ал баласына кандай тарбия берип атат? Себеби мамлекет тарбиялаган жок. Ал эми мамлекеттин ичинде жарандар өзүнүн тукумун, өзүнүн балдарын кантип тарбиялайт? Маселе ушунда. Эми ушул жаңы жазылган баягы баш мыйзамдагычы киргизилген баягы маданиятка багытталган беренелер менен эми маданиятыбызды өстүрө алабызбы? Эгерде бул баш мыйзам жөн эле баш мыйзам болуп аталып эле жата бербей, эгерде ушул баш мыйзамдын негизинде мамлекеттик деңгээлде, улуттук деңгээлде жогорку бийлик тарабынан атайын программалар иштелип чыкса, токтом, жарлыктар түзүлүп, ошону катуу көзөмөлдөп тартипке салбаса, азыр да кеч эмес. Анда албетте баш мыйзам кагаз жүзүндө гана кала берет. Эгерде биз муну практикалык түрдө турмушка ашырбасак. Бул анда баягы буга чейинки баш мыйзамдардын кейпин кийип калат. Бул баш мыйзам кыргыз элинин маданиятына байыртадан бери келе жаткан. Кыргыз элинин үрп адат салтына, дүйнө таанымына, көз карашына, анын тарыхына таянып түзүлгөн баш мыйзам болуп атат. Мен мына ушул коомдук руханий маданий негиздери деген 3-главадагы беренелерге таянып айтып атам. Мен буга каршы чыккан биздин айрым жарандарыбызды мен түшүнбөйм. Ушул буга чейинки жазылган конституцияны бир эле адам жазып келиптир, бекинип алыпчы. Эми бул болсо баягы коомго коюлуп жазылды да. Ар ким өзүнүн оюн айтты, пикирин айтты. Дагы эмнелерди киргизсек болот эле бул эмеге? Ушул жаңы жазылган баш мыйзамга. Эмнелер кирбей калган сиздин оюңузча? Мен эми мындай айтар элем да. Албетте 15 кол тең эмес дейт. Ар ким өзүнүн оюн билдирди. Муну чоюп дагы да болсо мындай бир бир аз узагыраак убакытка дагы создуктуруп түзүп, иштеп отура берсек болор эле. Бирок убакыт азыркы биздин саясий жана экономикалык абалыбыз буга мындай жол бербей атат да, мүмкүнчүлүк бербейт. Ошон үчүн мен айтар элем, азыркы тапта ушул баш мыйзам төп келишкен, азыркы биздин учурга төп келген баш мыйзам деп айтар элем. Анан өзгөрүлбөй турган эч нерсе жокпу дүйнөдө? Бул баш мыйзам эле. Муну дагы оңдосо болот. Буга да кошумча киргизсе болот. Эртеңки күнү себеби жашоо өзгөрүп турат да. Бир жерде турган жер жок. Өмүр өзгөрүп турат. Турмуш өзгөрүп турат. Ошого ылайыктап эртеңки күнү, бүрсү күнү, кийинки жылы, же 2 жылдан кийин, же 5 жылдан кайра өзгөртүү киргизип турсак болот. Бул бүт ушу ойдон катып туруш керек, өзгөрүлбөш керек деген нерсе жок. Адам өзгөрүлүп атат. Адам төрөлүп өлүп атат. Анан бул мамлекет үчүн азыркы тапта биздин ийгиликтүү өмүр сүрүшүбүзгө болгон ылайыктуу түзүлгөн баш мыйзам болуп атат. Анан
Албетте буга чейинки баш мыйзамдарды эми кандай түзүлүп, кандай элге тартуулангандыгын деле билебиз да. Бул эми коомго алып чыгып, коомдун добушу, коомдун үнү жатат биякта. Коомдун, элдин мүдөөсү жатат бул жерде. Убактыңызды бөлүп келип бергениңиз үчүн сизге ыраазычылык билдиребиз. Бүгүн бизде конокто Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер, филология илимдеринин доктору, манасчы Таланталы Бакчиев болду. Биз ушуну менен көрсөтүүнү жыйынтыктайбыз. Биз менен бирге болуңуздар.